Коомдо болуп жаткан көрүнүштөр өспүрүм курактагы балдардын аң сезимине олуттуу таасир этет. Мындан улам педагог, тарбиячылар келечек муунду оң жолго багыттап, терс көрүнүштөрдөн оолак болуу жагын эскертишет. Токмок шаарындагы окуучуларга адептүүлүккө үндөгөн атайын сабак өткөрүлүүдө. Ар кандай ыплас жат көрүнүштөрдөн алыстап, эмгекке, сергек жашоого багыт алуу балдар үчүн канчалык баалуу экени тасма аркылуу жеткирилди. Жыл башында Кыргыз Республикасынын президенти инсандын руханий адеп ахлактык өнүгүүсү жана диний тарбиясы жөнүндө жарлыкка кол койгон. Мына ушул жарлыктын ишке ашышын бүгүнкү күндө ар бир кыргызстандык, ар бир инсан мен ойлойм өзүнүн милдети деп ушул аткаруш боюнча өз салымын кошот деп. Долбоордун максаты бүгүнкү күндө өсүп келе жаткан муунду, өспүрүмдөрдү, мектеп окуучуларын мамлекеттик тилди терең өздөштүрүү, өнүктүрүү, табиятты сүйүү, мекенчил болууга, өзүнүн ата журтун, улуттук баалуулуктарын сыйлай билүүгө мына ушуга багытталып келет. Окуучулар сабактан таасир алып, инсанга керектүү баалуулуктар тууралуу жаңыча көз караштарга ээ болушту. Мы смогли понять. Фильмде абдан көп нерсе камтылыптыр. Үй-бүлө баалуулугу, ата-эне менен убакытты кандай өткөрүү керек экенинен тартып, Кыргызстандын биз анча маани бербеген баа жеткис маданий мурастары тууралуу да билдик. Өзүбүздү ар тараптан өнүктүрүү зарыл экенин да түшүндүк. Балдар эмес, биз отуруп көрүп турган мугалимдерге дагы өзгөчө кызыктуу да болду, анан өзгөчө таасирдүү болду балдар үчүн. Биздин балдарды кадимкидей Нышан агай ойготту десем болот. Фильм менен коштолгон сабакты өткөрүү бир мектеп менен эле чектелбейт. Автор аны жалпы өлкө боюнча уюштурууну максат кылууда. Калыгул Асанбаев, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24.